Ачкини тагы билимдүү болуп көрүнүп, өзүнчө этичный болуп отурган Каминдин орун басарлары келип бизге акыл үйрөттү. Азыр өкмөт деген барбы биздин мамлекетте? Сыныңызды моюнга алабыз. Экинчи мындай Эми кылбайбыз. сиз мамлекеттик бийликте иштебеген ордуңуз калган эмес да? Мен жооп берейин. Укканда сиз айландырып 5 жыл мурун куна айтып атпайсыз? Сөздү бөлбөй уккулады андачы. 5 жыл мурун Атамбаевдин заманында. Айтып бүткүлөсүлөр. Бирок сиздин айтканыңыз туура. Муну буйрса ошого жетелик деп жакшы баарыбыз аракет кылалы, чогуу ана жетебиз ага. Сизге да баяндамаңызда айтып кеттиңиз. Өкмөт сунуштап, өкмөткө калтырдык депчи. Азыр өкмөт деген барбы биздин мамлекетте? Министрлер кабинети бар, аткаруу бийлиги. Анан мынау ошону туура айтсак да, аткаруу бийлиги, министрлер кабинети депчи. Макул, сиздин сыныңызды моюнга алабыз. Экинчи мындай Эми кылбайбыз. сиз өкмөттүн биринчи орун басары болуп жүргөнсүз убагында, губернатор болуп жүргөнсүз, мамлекеттик бийликте иштебеген ордуңуз калган эмес да? Азыр өкмөткө калтырып коелу деп атпайсызбы? Өкмөттү билесиз го кандай иштегенчи. Азыр мыйзам менен бекитип берип коюшубуз керек, буну төрттөө элечи. Сиз өкмөткө калтырсаңыз мына Камбинге. Камбин азыр эртең канча процентти коет, Кудай билет да. Кандай дейсиз? Сиздин оюңузча кандай калтырып койсо канча коюшу мүмкүн булар? Проценти Камбин биринчиден мыйзамга өзгөртүү кийилип атканда, эгер адам укугуна оорчулук келе турган кандайдыр бир норма болсо, ал андан мурдагы мыйзамдан көтөрүлбөш керек. 10% деген чекти биз алып коюп атабыз. Демек 10%дан өйдө болбош керек да. Бул биринчиден. Экинчиден 9 коюп коюшу мүмкүн. Экинчиден бүгүнкү күндө акыркы 1-2 жылда үстөк пайызы жеңилдетилген насыя алуучуларга, же болбосо льготный кредитование деген бар, буларда аларга 6-8%дан берилип атат. Ал эми жеткиликтүү жана доступный кредит деп коет, ага өзүнчө бир пайыз менен каралып берилип атат да. Ошондуктан мен айтат элем, ошол жеңилдетилген кредиттин үстөк пайызынан 6-8%дан өйдө болбойт депчи. А келечекте 6 жылдык программасына этагы менен 4%га чөбүз деген өкмөттүн жакшы бир алдына койгон максаты, ниети бар экен. Көп Камбиндин десеңиз, азыр мына сиз премьердин биринчи орун басары болуп жүргөндө аябай каттуу аракет кылып, көп нерсеге жетишпей калдыңыз да. Ылтынып көрдүңүз, аракет кылдыңыз, көп нерселер аткарылбай калды. Азыр мына депутат болгонуңуздан бери көп мыйзамдарды алып чыгып атасыз да. Мен Камбинге ишенбейм, мисалы, депутат катарычы. Булар элди кыйнап, түрдүү нерселерди коюп коюшу мүмкүн. Мына азыр кече көрдүңүз го, Ачкини тагы билимдүү болуп көрүнүп, өзүнчө этичный болуп отурган Камбиндин орун басарлары келип бизге акыл үйрөттү. Булар эртең элди кыйнайт дагы. Каалаган процентти коюшат. Биз депутаттар мыйзамды жазып колуна карматып коюшубуз керек да. Мына азыр 5,5 миңден штрафты коюп алып өздөрүнчө келип элди кыйнап атпайбы? Ошон үчүн бул жерде Алазимович колдойбуз. Бирок мына президентибиз деле айтпады 4%дан эме берилет деп. Буну баягында кайсыл Камбиндин өкүлү айтып чыкты. 4төн беребиз ипотечный деп. Айтып чыкты буну. Жогорку кеңештен Көкөчөров айтып чыкты го дейм. Ошон үчүн ал Камбиндин мүчөсү эмес. Көкөчөров Камбиндин астындагы, министрликтин астындагы бир мекеменин жетекчисин. Жок, айтып чыкты да ошол. Ошон үчүн Камбинге калтырайлы деген оюңузга бир аз каршымын. Себеби Камбин бул жерде иштебейт. Биз мыйзам жазып эле так бекитип коюшубуз керек деп ойлойм да. Негизинен ниети мыйзамдын, аракет ниет элге деген ниет аябай туура. Колдойбуз да. Рахмат чоң. Урматтуу Шайлообек Карыбекович, мен жөнүндө жакшы айтып кеттиңиз. Өкмөттө иштеп, көп иштеп, мындай деп иштедик. Өкмөттө бир келгенде 8 ай, экинчи келгенде 6 ай иштедик. Эми 6 ай, 8 айдагы убактында эле. Экинчиден айтайын дегеним, биз өзүбүздүн позициябызды айттык. Эмилгечи менен макулдаштык. Анан эми калган депутаттар өзүңүздөр кесиптеште чечип бериңиздер. Рахмат. Рахмат. ИКН өкүлү, айтсаңыз ушул 4%дан өткөрүп бергенде эмнеден кооптонуп атасыздар? Кандайча кооптонуп? 4% менен бергенден кооптонуп дейсизби? Алазимович, сиз жооп берип коесузбу? Азыр бюджетный мекемелерге гана кетип атат да, туурабы? Анан алардын эми айлыктарын билесиз. Азыр 4 менен бекитип койсок, оюңуз кандай? Мындайда эми
14%-дан дагы 5 жыл мурда алып калуучулар көп болгон да. Жана 5000 киши алды десе 5 жыл мурда андай Матанбаевдин заманы эле туурабы? Ошонун жок дегенде бир 50%, мүмкүн 10-12%дан алгандар да бар. Анан бүгүн 6-8%га чыгып атат. Бул 6-8%. Жок, алазам сиз мындай кылсаңыз 4 жыл мурункуну факт келтирбеңдер. Аны бул жерге айтыштын кереги жок. Бүгүнкү күндө 4 берсе эмне кооптонуу болуп атат деген суроо кетти. Сиз мага суроо бердиңизби? Мен Анда угуп туруңуз, мен жооп берейин. Укканда сиз айландырып 5 жыл мурункуну айтып атпайсыз. Сөзү бөлбөй угуп калат андачы. 5 жыл мурун Атамбаевдин заманында. Айтып бүткүлө силер. Мен айтып бүтсөм бердим сизге суроомчу. 4төн ашырсаңыз эмне кооптонуп атасыз депчи. Бүгүн 4% деп жазып койгондо эртең мыйзам күчүнө киргенден кийин ал иштебейт. Керек ошол. Ошол эмне үчүн иштебейт, эмне үчүн кооптонуу бар деген суроону айттым. Себеби бүгүнкү күндө ошо 4% менен камсыз кылып бере турган каржы жетишсиз бүгүнкү күндө. Булар бирок алдыга максат кылып коюп атат. Жана программада айтсаңар өзгө. мен жооп берсем болобу? Биз 6 жылдын ичинде поэтапное снижение кылабыз деп пландаштырып атабыз. Азыр 4% деп сразу коюп койсок, бул деген баягы закон койсоңуз ошондо элге жакшы болмок. Сразу элдерге биз баарына сразу 4%ка түшүрүп бергенге мүмкүнчүлүк болбойт. Биз деген баягы план менен иштейбиз. Азыр 6-8% банктарда кредиттердин эмеси пайызы. Анан аны болсо биз деген азыр банктар менен да эмелер жүргүзүп атабыз, иштерди жүргүзүп атабыз. Алардын маржасын түшүргөнгө. Ошентип биз жылдан жылга 1% кылып бүт 6-8%-ти 4%ка түшүрүшүбүз керек. Сразу ал болбойт. Ошол кооптонуу. Бул жерде баягы бюджеттик организациялар, бүгүн милиция, военныйларыбыз, бүт бюджеттик мекемелерден каржылангандарда 4 болуп калса, аларга да жеңилдик болмок, төлөгөнгө жакшы болмок деген да, элге жакшы болмок да. Туурабы? Биз жаңы кредиттерди 4% менен беребиз. Шайлоо Кырбач, туп-туура. Бул биз да каалап атабыз. Мен эртең ушул керек болсо 3%дан берелик деп атабыз да. Анан болбой турган, азыр эртең болбой калса дагы айттыңар эле гана дегенде сөздө болот. Ошон үчүн бирок бул жасайбыз деп атат. Атайын программабызды бекитебиз дейт. Алып келип беребиз силерге, комитетте да көрсөтөбүз деп атат да. Муну биз колдошубуз керек, бул демилгесинчи. Азыр бирок мыйзамга жазып, эртең иштебей калган болсо кайра дагы чектөө болуп калабы деген эле ой болуп атат ушул эле. Бирок сиздин айтканыңыз туура. Муну буйрса ошого жетелик деп жакшы баарыбыз аракет кылалы, чогуу, анан жетебиз ага. Рахмат, кийинки